Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалган. Ошону менен бирге 2021 жылы 28 июлда Жогорку Кеңеш кабыл алган Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы 26 августта күчүнө кирди. Аны менен депутаттарды аралаш тутум, мажоритардык пропорционалдык тутум боюнча шайлоонун жаңы тартиби аныкталды. Андыктан шайлоочулар үчүн атайын даярдалган видео сабактарда Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу практикалык иш-чаралары боюнча маалымат берилет. Бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бардык биздин ушул аймактык шайлоо комиссияларында биздин талапкерлердин өкүлдөрүнө, ошондой эле АШКнын мүчөлөрүнө окуу процесстери башталды. Азыркы күндө бардык жумуш топтун жетекчилери, ошону менен бирге эле ар бир Борбордук шайлоо комиссиясынын областтар боюнча кураторлору баарыбыз жерлерде ушул семинар тренингтерди өткөрүп жатабыз. Бул жерде бизде ушул эл аралык уюмдардын дагы бир кыйна жардамы болуп атат, коомдук жарандар катышып жатат. Негизинен биз өзүңүздөргө белгилүү бүгүнкү жаңы конституциялык шайлоо боюнча, шайлоо жана референдумдар өткөрүү боюнча мыйзамдын, конституциялык мыйзамдын жаңы өзгөчөлүктөрү туурасында түшүндүрүү маселесинде атайын тренингтерди өткөрүп жатабыз. Себеби бул жерде өзүңүздөргө белгилүү биздин шайлоо бир мандаттуу 36 округ түзүлгөн. Андан тышкары общий биздин партиялар катышчу республикалык биздин округ. Ушул маселени ар бир талапкердин өкүлдөрүнө финансы боюнча, ошондой эле укуктук иштер боюнча өкүлдөрүн окутуу иштеринде бүгүнкү мыйзамдын толук өзгөчөлүктөрүн, алар үгүт иштерин кандай жүргүзүш керек, андан тышкары ушул өздөрүнүн атайын фонддон каражаттарды кантип иштетиш керек, алардын отчеттору кандай түзүлөт, ошол маселелер боюнча бүт республиканын район шаарларда өткөрүү тренинги болуп жатат. Ошону менен эле бирге биздин ушул республикалык штабтын дагы ар бир областтын борборлорунда республикалык штабтын мүчөлөрү, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, биздин ушул АШКнын жооптуу кызматкерлери менен биргеликте дагы чоң республикалык штабтар өткөрүлүп жатат. Жана 2 октябрь күнү биздин Каракол шаарда Ысык Көл область боюнча өткөрүлөт. Негизинен биз 2 жумушчу топ, бул көзөмөлдүк текшерүү жумушчу тобу, биз негизинен ушул финансылык отчетторду кандай кылып бүгүнкү күндө биздин талапкерлер жүргүзөт, ошол боюнча дагы окууларды өткөрүү менен азыр алек болуп жатабыз.